Башкы ата мекенчи Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновдун жогорку соттогу иши адатынча башаламандык менен өттү. Отурумга соттолуучулар алынып келинген жок. Шаардык сот өкүм чыгарарда Текебаевда, Чотоновдо акыркы сөз сүйлөбөгөндүгүн белгилеп, адвокаттар аларды алып келүүнү суранды. Бирок сот айыпталуучуларды алып келүүгө макул болгон жок. Законда андай неме жок, требование. Бирок биз суранган. Экинчи инстанцияда мамлекеттик кечирүүчү өзүнүн сөзүн айта алган жок. Анан ишенгени ошол надзорный инстанция болуп. Надзорный инстанцияга өзүм келип сүйлөсөм жакшы болот эле деп, атайын ушу ходатайствование заявлять этип коюп айткам. Келип өзүм жактайм деп. Бирок 3-чү инстанциянын соту мен өтүнүчүмдү четке тартты. Мындайда сотко биз эртең менен 9:45 тапшырдык. Кайсы сотко? 1-чи инстанцияга. Бизде көнгөнбүздө практикада 1-2 жумада келет аны кагаздар. Бул күнү ал кагабыз бүгүн тапшырсак 1 сааттын ичинде ал кагабыз уже жогорку столдо турат. Ошо таң калыштуу иш болуп калды да. Соттук отурумда баш аягы 20дай өтүнүш четке кагылды. Адвокат Канат Хасанов иш менен таанышпай туруп өтүнүштөрдү четке каккан мамлекеттик айыптоочудан баш тартуу өтүнүчүн келтирди. Өтүнүч кайрадан канааттандыруусуз калды. Товарищ прокурор, не понимая сути самого дела, он говорит, что судом первой и второй инстанции было принято решение, и оно вошло в законную силу. Здесь не говорится вопрос о законности или незаконности. Здесь стоит вопрос о том, чтобы направить дело на восстановленный производство. В связи с чем я считаю, я заявляю данному прокурору отвод. Заявляю отвод товарищу прокурору. В связи с тем, что он не ознакомлен с материалами дела, и прошу данный отвод удовлетворить, так как он не может вести данное дело и не может быть объективным и беспристрастным. И предвзятым. Отурумда жактоочу Хасанов ишти кароону токтотуп, мурдагы инстанциядагы соттун өкүмдөрүн жокко чыгарып, ишти кайра тергөөгө жиберүүнү, мындан сырткары 2010 жылдагы Конституциялык кеңешменин мүчөлөрүндө суракка алууну суранды. Сот тараптардын пикирин угуп, Хасановдун өтүнүчүн ачык калтырып, ишти иликтөө учурунда кайра карай турганын айтты. Тараптардын сүйлөгөн сөздөрүн угуп, анан кийин окончательный бүт иш боюнча чечим чыгарууда чечүүчү маселе экен бул жерде келтиргенчи. Анткени биз деген жана силерди укмайынча биз кайта тергөөгө жөнүндө жиберилген, кайта кароого жөнүндө жиберилген болот да. Ошон үчүн муну азырынча токтотуп туруп, кийин негизги иш боюнча чечимди караганда ошо менен кошо силердин могу жерде келтирген өтүнүчтөгү келтирилген себептерди кошо талкуулап, ошону чечсиз. То есть вопрос открытый, да? Да, открытый. Кабыл алдык, өтүнүчүңөрдү кабыл алдык, бирок ачык калтырылды. 9 томдон турган Текебаевдин ишин адилеттүү кароого жогорку сотта кызыктар эмес. Ал тургай чечим да даяр. Сот дароо окуп салгандан ай бугуп турат дейт адвокат Канат Хасанов. Канча 9 том ишти, булар 10 мүнөттүн ичинде. Прокуратурада менен супер герой болуп калган го, ошо 10 мүнөттүн ичинде эле бул эмелердин баарын ознакомить эткенге. Ошон үчүн кем азыр 1,5 чейин жетишесиздерби? Эми биз го жетишебиз, биз анткени иштин жагдайларын билебиз. Биз жетишебиз. Менин коллегаларым, биз бири-бирибиздин жалобалар, иш жагдайларын билебиз. Бирок прокуратура билбей туруп кантип ошо неметет, ошол немени жаратып атат да, күнөм санатып атат. Абдан бир чечим чыгат деген оюңуз барбы, өкүм чыгат деген? Мындай темп менен болуп атса, чечим азыр чыгат да. 16 августта 1-май райондук сот Текебаев менен Чотоновду ар бирин 8 жылдан күчөтүлгөн режимде эркинен ажыраткан чечим чыгарган. 2 октябрда шаардык сот райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырган. Отурумда прокурор төмөнкү 2 инстанция аларга жеңил жаза чектеген дейт. Адвокаттар буга макул эмес. Суд, как первая инстанция, так и второй инстанция, в качестве доказательства, якобы подтверждающей вины моего подзащитного, сослались на декрет номер 1. Согласно которому Текебаев был назначен заместителем Временного правительства Кыргызской Республики. Но при этом не обосновал, какие были у него главные полномочия. Текебаев менен Чотоновдун тарапташтары соттордун мыйзамсыз аракеттерден нааразы болушту. Алар судья Кеңешбек Токтомамбетовдун чоң суммадагы акча алдамчылыгы менен качып жүргөн кылмышкерди актап жиберип, 2012 жылы соттандоо кеңешинен өтпөй калганын. Андан соң Салянованын прокурорлугу тушунда анын жардамчысы болуп туруп, эми резонанс жараткан саясий ишти карап жатканын айтып нааразы болушууда. Сот эртең дагы уланат.